short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime. Дүйнө кооптабалга кептелди. 22-июнтун таңында Дональд Трамп Америка Ирандын өзөктүк объектилерине Фордо, Натанс жана Исфаханга сокку урганын билдирди. Трамп уранды байыткан негизги Фордо заводу дагы толугу менен жок кылынганын белгиледи. Трамптан кийин эле Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху кайрылуу жасап, АКШ президентине ыраазычылыгын билдирди. Ал бул чечимди тарыхый учур деп атады. Эл аралык медиа АКШ Иранга сокку урарын Израилге алдын ала малындаганын жазып чыкты. Ошондой эле Трамптын администрациясы Ирандын жообуна даярдык көрүп баштаганы, айрыкча алгачкы 48 саат ак үй үчүн өзгөчө тынчсыздануу жаратып жатканы кабарланды. Ал эми Иран бийлиги өзөктүк объекттерге кол салуу болгонун тастыктап, бирок 3 өзөктүк объектти алдын ала эвакуация кылганын маалымдады. Өлкөнүн атомдук энергия боюнча агенттиги кол салуулардан кийин да уранды байытууну токтотпой турганын билдирип, өлкөнүн өнөр жайлык өнүгүүсүнүн токтоп калышына жол берилбей турганын белгиледи. While President Trump was elected on a platform of putting an Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи дүйшөмбү күнү Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугарын айтты. Орусия Ирандын досу, бизде стратегиялык шериктештик бар дейт министр. Буга чейин Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи эгерде АКШ жаңжалга аралаша турган болсо, Иран жооп кайтарарын эскерткен. АКШ Ирандын өзөктүк объектилерине сокку ургандан кийин Иран Израилге чабуул жасады. Ислам революциясынын сакчылар корпусу Израилге каршы биринчи жолу орто аралыкта учуучу Хейбар Шекан баллистикалык ракеталарын колдонгонун билдирди. Ал эми Бириккен Улуттар уюму АКШнын Ирандагы өзөктүк объекттерге сокку урганын кооптуу эскалация деп атады. Уюмдун башкы катчысы Энтонио Гутерриш чыр-чатак көзөмөлдөн чыгып кетип, жай тургундарга, аймакка жана жалпы дүйнөгө оор кесепеттерди алып келиши мүмкүн болгон тобокелдик өсүп жатканын айтты. Аскердик чечим жок, жалгыз жол дипломатия, жалгыз үмүт тынчтык деп жазды Гутерриш. Сауд Аравия АКШнын Иранга сокку урганына катуу тынчсыздануусун билдирип, кырдаалдын курчуп кетишине жол бербөөгө чакырды. Ал эми АКШнын жакынкы чыгыштагы эң чоң аскердик базасы жайгашкан Катар тараптарды саурдуулукка үндөп, кооптуу кесепеттерден чочулап жатканын белгиледи. Ал эми хуситтердин саясий бюросунун мүчөсү Мухаммед Ал-Бухейти Аль Жазира телеканалына маек берип, АКШга жооп убакыттын маселеси деди. Бизге же кайсы бир ислам өлкөсүнө каршы жасалган бардык агрессияга жооп беребиз. Араб жана ислам эли буга чукул аракет кылышы керек. Себеби АКШ жалпы жакынкы чыгышты өзгөрткүсү келип жатат дейт Ал-Бухейти. Американын бир нече шаарында согушка каршы протесттер өтүп жатат. Ал эми АКШ конгрессиндеги айрым демократтар Трамптын Иранга сокку уруу чечими импичментке себеп болушу мүмкүн экендигин айтышты. Алар Трамп Иранга сокку уруу үчүн конгресстен уруксат албаганын билдиришти. Сенатор демократ Крис Мерфи Трамп АКШны жакынкы чыгыштагы согушка жетелеп жатканын айтып, бул согушту өлкө каалабай турганын, мыйзам жол бербегенин белгиледи. Бул согуш миңдеген америкалыктардын өлүмүнө, өлкөнү триллиондогон доллар чыгашага алып келиши мүмкүн дейт Мерфи. МАГАТЭ АКШ сокку урган өзөктүк объекттердин сыртында радиациянын жогорулашы катталбаганын билдирди. 12-июнда МАГАТЭ Иран ядролук программасы боюнча келишимдеги милдеттенмелерди так аткарбай жатканын белгилеп, резолюция кабыл алган. Эртеси күнү Израиль Ирандын өзөктүк жана аскерий объектилерине кол салган. МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси Иран ядролук курал жасап жатканы боюнча далилдер жок экенин айтып, бирок уранды 60%га чейин байыткан жалгыз өлкө экенин белгилеген.